жакында эле Бишкек шаарында кош ноокат жолу жасап атат. Бишкек шаарындагы бир топ жолдор жасалып, ремонттон өттү. Ошол менен эле чогуу мына биздин Кара Суу районунда баарыбызга белгилүү болгондой 450 миңден ашык калк жашаган райондо билесиздер, республикалык деңгээлдеги чоң бир базарыбыз бар. Ошол жерге алып баруучу ошол Ош Кара Суу жолу, Ош От Садыр жолдору бир аянычтуу абалга келип калганда, мына биз эсибизди тааныгандан бери 30 жылдан бери ошол жолдорду жасап элек. Эми тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү мына алдыдагы иш пландарда барбы ушул жолдор? Убакыт бар коюңуздар. Саламатсыздарбы? Минтранс министрдин орун басары Базаралиев Бекназар Токтосунович. Сиз айтып аткан Ош Кара Суу жолу, Ош От Садыр жолу кийинки жылдын азыр планы түзүлүп жатат. Биз уже киргиздик. Ошону менен бирге биз азыр эмки жылга керектүү болгон материалдарды камдоо боюнча да иш алып баратабыз. Эмки жылы жаз айы менен булардын баарын баштайбыз, бул жолдорду дагы. Буюрса башталат, Башталат. Ошол менен чогуу мен дагы сиздерге кат түрүндө айттым эле, Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүндө кайрат агартуу жолдорун авариялык абалдагы көпүрө бар депчи. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жасап элек. Сөзсүз бир кырсык болгондон кийин жасабай алдын ала карап берсеңиздер ошол маселе боюнчачы. Хорошо, сиз айткан көпүрө боюнча да тактап сизге жазуу түрүндө да жооп жөнөтүп жиберелик. Жазуу түрүндө келген магачы. Деп 45 карап атат дейт, бирок бүгүнкү күнгө чейин карайлык. Мына жерде кагаз турат. Жогучу менде. Анан кийинки суроом убакыт тардыгына байланыштуу. Доодургу Шершеевна, чындыгында бул бала бакча менен обеспечение 30%ке жакындап атат. Туура бул жакшы көрүнүш. Ошол менен мына 25-26 жылдаркы канча бала бакча саласыздар? Ошолордун катарында ошол Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнүн Маданият айылында союз развал болгондон бери бир дагы бала бакча курулду элек да. Барбы ошол? Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 24-жылга карата 190 мектептин жана 110 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Ал эми 98 мектептин жана 117 бала бакчанын капиталдык коңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Чоң рахмат. Анан ошол Нариман айыл өкмөтүнө дагы Нурдар деген айыл бар, билесиздер. Ошол жерде дагы бүгүнкү күндө калктын көптүгүнө байланыштуу окуучулар батпай 3-4 смена менен окушат да, Доодургу Шершеевна. Кат түрүндө да кайрылдым. Ушул жерди да карап берсеңиздер. Жарайт, бул боюнча азыр биз мамлекеттик курулуш агенттиги менен биргеликте атайын эрик программасын иштеп чыгып, өтө курула турган артыкчылыктуу мектептердин тизмеси, санариптик тизме толугу менен картасы менен түзүлүп атат. Ошол тизменин ичинде кирген мектептер өтө эң шашылыш жана күтө турат жана деген иретте жасап жатабыз. Бүгүнкү күндө ВВПнын канча пайызы билим берүү тармагына бөлүнүп атат? Мен сизге салыштырмалуу маалымат айтып коеюн. Ошо 20-жылы мисалы үчүн салыштырыш үчүн 36 миллиард 2 миллиард сом бөлүнсө, бул ички дүң продукциясынын 6%-ин түзгөн. Былтыркы жылы болсо биз 64 миллиард 900 миллион сом каржыланды. Ал жалпы ички дүң продукциянын 5,2%-ин түзгөн. Ал эми быйылкы биз сиздерге сунуштап жаткан бюджетте 68 миллиард 800 миллион сом же болбосо ички дүң продукциянын 4,2%-ин түзөт. Ал эми кошумча сиздерден биз бүгүн дээрлик 4 миллиард сомго жакын сурап жатабыз. Алар сиздер колдоп бердиңиздер. Бул жаңы ачылган. Бакыт Эргешевич, сизге белгилүү болгондой, чындыгында түштүк региондо көпчүлүк элибиздин негизги кирешеси бул дыйканчылык. Дыйканчылыктын дагы ичинен пахта эгиндери да. Быйылкы жылы 60 сомго тете болуп атат. Бул актабайт. 1 литр ГСМ 73-74 сом болуп атат. Ошон үчүн мен өзүм дагы МИД аркылуу кайрылдык эле ортодогу ортомчуларды жок кылуу максатында Иран өлкөлөрүнө көбүнчө кетет экен биздин пахталарчы.
Ушул өзүңүз бир көзөмөлүңүзгө, жеке көзөмөлүңүзгө алып, ошо менен эле чогуу дагы ирригация дагы бар, мен сизге кат түрүндө берейин. Карап жардам берсеңиздер.